Kulak ысыганда бирөө ушактап жатат деген сөз эти бар калса ширк болобу дейт. Эми ширк эмес, бирок туура дагы эмес. Kulak ысып атса ушундай экен, көзүң кыймылдабаса жакшылык болот экен, жамандык болот экен, чайга чыма түшүп калса бирөө келет экен, пүф деп нарака үйлөп качырып аны ошого окшогон шыпырыгын кап койсо жаман болот экен, дагы минсе минтет экен, тигисе тигинтет экен деп. Илгери бирөө минтип чай ичип атса эле чама туруп турду, анан чама бар экен деп эки жолу басып коюпту кашык мененчи. Анан кийин бир маалда эшик ачылып келсе да кайненеси келип калыптыр экен. Анан кайненеси айтат эмиш экен дейт, мен келесем bir çölmök бар экен, түшүп кетсем дейт, эки жолу бирөө башымдан баскандай болду. Десе бул айтат эмиш, кап, ошондо алып сындырып наракка чүрүп коюп атты. Эми бул сөз эми жанагы бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деп кет адам зеригип калганда кичине ушинтип мындай бир күлдүрүп койгон үчүн болбосо эч кандай тиешеси жок бизде. Көздүн тартканы, анан дагы бир неке болгону, дагы бир неке болгону, анан колун кычканда пул көбөйөт экен деген, мындай кылып бир неке кылган, ошолордун бардыгы жок сөз.